Результаты 5 минут içinde. 5 minut beradi. Скопический да бул. Оперативный экен да. Тазалыктуу кан тамырына киргизип коет да. Баягы жана жаракат алганда сыртына балжырап калган кандарды да чоң кайра тазалап өзүнө куюп коет. Başka asker kolbaşısı, Özgöçe Kırdağlar Ministerliğinin özgür kuramı atayın mobildik hospitallarda ötkörüp берүүгө даяр. Özgöçe Kırdağlar Ministerinin orunбасары полковник Шамырканов. Президент Садыр Жапаров бүгүн Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине Тала госпиталын расмий түрдө тапшырды. Ала Тоо аянтында жаркыраган акыркы үлгүдөгү унаалар кырсык болгон жерге заматта жетип барып, жарандардын өмүрүн сактап калууда дарыгерлерге эң зарыл болгон шарт, сапат, ыңгайлуулук бар. Саламатсыңарбы жолдоштор? Дүйнө жүзүндө барган сайын табигый жана техногендик кырсыктардын саны көбөйүп, ал бүтүндөй дүйнө элин түйшөлткөн глобалдуу көйгөйгө айланууда. Асман тиреген шаарларды көз ачып жумгача урандыга айландырган табигый кырсыктарды дагы көрүп жүрөбүз. Адам баласы табигый кырсыктардын алдында алсыз экенин түшүндүк. Бир мамлекет эмес, бүтүндөй дүйнө эли пандемияда эмне болду? Билесиздер, коронавирус Кыргыз элин дагы кыйга өтүп кеткен жок. Бул чоң суноо алгач Кыргыз мамлекетинин медицинасынын, Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин ишин бекемдөөгө чоң коңгуроо болду десек болот. Деги эле табигый жана техногендик кырсыктарды алдын алууда, анын кесепеттерин жоюуда жалпы адамзат биргелешкенде гана туруштук берерин бул илдет далилдеп койду. Андыктан дүйнө элин кооптондурган Өзгөчө Кырдаалдарды эске алуу менен кырсык болуп кеткенден кийин даярдык жок, ызы-чуу түшүп калбайлы деп алдын ала мындан 2 жыл мурун февраль айында номер 23 жарлык чыгарып, саламаттыкты сактоо жана Өзгөчө Кырдаалдар министрликтерине көчмө Тала госпиталын алууга медициналык зарылчылыкты бекемдөөгө тапшырма берген элем. Мобилдүү госпиталды берүү боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин Самаркандтагы жолугушуусунда макулдашылган. Мындай натыйжалуу кызматташтык үчүн Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырзага Кыргыз элинин жана өзүмдүн атымдан рахматымды айтамын. Куткаруучулук кесипти эл сыймыктана турган кесипке айландырам деп эл алдында айткан элем. Бүгүн да ошол сөзүмдү зор ишеним менен кайра кайталай алам. Куткаруучу келечекте эл сыймыктанган жаштар билгирленген кесиптердин бири болоруна терең ишенемин. Элибиз сиздерден адам өмүрүн куткарууда, табигый кырсыктарды алдын алууда мындан ары да ийгиликтерди жаратат деп үмүт кылат. Кудайым Кыргыз элин бөөдө кырсыктардан сырткары кылып, журтубуздун тынчтыкта, токчулукта, бейпилчиликте жашоосун насип этсин. Маалым болгондой буга чейиндагы өлкөгө 100 өрт өчүрүүчү заманбап техника гранттык негизде келген. Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Девен Айым эки өлкөнүн ортосундагы достук мамиле жана колдоо түбөлүккө улана берет деп билдирди. Все эти подарки киргизскому народу как раз выражают чувства китайского народа к киргизскому народу. Мы соседи, мы веками будем жить в дружбе, в согласии. Мы искренне хотим помочь Кыргызстану в социально-экономическом развитии. Бул мындай госпиталь өз негизинде караганда Орта Азияда мына биз көп кыдырып атабыз. Россияда, даже Турцияга чейин мындай госпитальдар жок. Бул госпитальдарды түзүү боюнча биз эң негизги максат биздин талаптарыбызды кандай койгонубуз, бул именно жарадарлыкка, катуу майып алгандарга, ушундай ачык жарадарларга жардам берүүгө ушундай госпитальдарды топтодук элек. Анан Кытай эли дагы бизге ушундай биздин сурообузга түшүнүгү менен мындай көңүл буруп, ушу мобилдүү госпиталды түзүп берди. 38
унаадан 29 үйлөнмө чатырлардан турган көчмө бейтапканада бир учурда кырсыктан жабыркаган 90 адам дарылана алат. Бир күндө 150 жаранды амбулатордук түрдө тейлөөгө, 20 хирургиялык операция жасоого шарт түзүлгөн. Ар кандай заманбап медициналык жабдуулар менен орнотулган 8 орундуу интенсивдик терапия бөлмөсү бар. Атайын радиоактивдүү нурларынан коргошун менен корголгон модулдун ичинде сонар рентген аппараты да орнотулган. Ошондой эле ультра жыштык дарт аныктоочу аппараты жана электрокардиография жасаган жабдуулар каралган. Тала госпиталынын бири Бишкек шаарына, экинчиси Ош шаарына бөлүнө турган болду.